Assalamu alaikum, урматтуу достор, Эсен Кыргыз менен байланышта. Мен сиздер менен бүгүн бир өзгөчө видео кылайын деп тура көрдүм. Себеби 2016дан 2018 жыл дал ушул жерде иштегем. Ушул иштеген жеримди сиздерге көргөзөйүн. Жарайбы? Азыркы учурда Дубайдагы Бизнес Бэй деген райондобуз. Мындай ориентирди карай турган болсок, Дубай Water Canal, суу каналы казылып өткөн ушул жерден анан бул башкы көчө, Шейх Заид көчөсү. Ушул жерге келип мен өзгөчө бир эмоцияда туруп атам, себеби ушул жерде көптөгөн пикирлер келген, көптөгөн ойлор болгон, идеялар болгон, кыялдар болгон, жакшы адамдарды таанышканмын, көп нерсени үйрөнгөм. Эмеси ичине кеттик. How you doing, Richard? Good afternoon. You good? Yeah. Awesome. Yes, please, Richard, tell us what's up here. What do we have here, and a little bit information about this place. Okay. I once welcome you to view again. Here is view the ground floor. Thank you We so have much. our reception on the 7th floor. Then we have Sunday 6:30. Awesome. Awesome. Thank you so much. Dostlar, men kıskaça ayta keteyин. Men иштеп турган мезгилде W Dubai Al Khabtour City деп аты ушундай болчу. W Dubai бул Marriott эл аралык отелдердин карамагында эле. Азыркы учурда бул V Hilton деп аталып калыптыр. Ушул жерде, биз жайгашкан жерде 3 чоң мейманканалар бар. 5 жылдыздуу. Берде Hilton, бул Weekend, анан кийинкиси Al Khabtour Palace болчу. Карасаңыздар, бул мейманкана өтө өзгөчөлүү. Жана ичиндеги интерьери, экстерьери, бул жактагы бөлмөлөр, номерлер, мынча айтканда, категориялары, стандарттары совсем башкача. Лифттен баштайлы. Ал эми мен иштеп турган чакта ресепшн 30 этажда болсо, элестетиңиздер, 30 этажда ресепшн 7 этажга түшүп калыптыр. Мен иштеп турган мезгилде бул 7 этажда Level 7 деген ресторан эле. Ресторанын барлары ушундай эле экен. Hi, how are you doing? Is that restaurant here? Yes, Oh. level 7 restaurant. Still level 7. Level 7 ойдон эле экен. And this, here is the reception, right? Okay, cool. Receptionга бир кыскача эле көргөзүп коелу, себеп дегенде эми билесиздер да. Элдер баардык эле камерага чыгып, ютубка чыгууну каалашып бербейт. Receptionда көргөзүп койсоң, башкача, тоголоп, жумуртканын формасындагыдай, ички дизайндары өзгөчө. And the entrance to the wet deck this way, yeah? Wet deck. Yes, be there. And you can as well as by yourself. By here too. Бул мейманкана ушундай музыка, ушундай дизайн, ушундай мода, трендти катуу сүйгөн жер эле. Азыр биз 7-кабаттагы мынакей ресепшнды көрдүк, ресторанды көрдүк, эми бассейн жана баягы жайкысын вечеринка деп коет го, баягы музыканын коштоосундагы эс алуулар болчу жакка өтөбүз. Кеттик. Видекке келдик. Мынакей. Мондай бассейн, чынын айтсам, головка киргенге болбойт. Жерден эле келет болуш керек, ашып кетсе. How you doing? Ушинтип эс алабыз дегендерди, турагентстводагыларды, конокторду экскурсия кылып айтып берип калчумун да. Көп нерселер өзгөрүп атат, мындай карап көрсөмчү. Арадан канча 10 жылга жакын болоюн деп калды. Жаныбызда эле Ричард айтмакчы, дүйнө жүзүндөгү эң уникалдуу суу театрлардын бири La Pearl. Укмуш, мен ичинде да болгом. Кудай шүгүр, аябай кереметтүү шоу. Дал ушул жерде жайгашкан, мен иштеп турган мезгилде тетиги көрүп атпайсыздарбы? Ак деск. Бул берде эле ушундайдан кара болчу, азыр өзгөрүп калыптыр. Чынын айтсам, Ричардты болуп конокторду тосуп алып, информация берип, тейлеп,
Мен баягы туризмдеги чоң орунду ээлеген тажрыйба ушул жерде болгон. Бул жердин ачылышына как раз катышканбыз. Pre-opening team деп коет. Бул эң чоң сон тажрыйба. Чоң ачканбыз. Анан Роналдиньо легендарлуу футболист дал ушул жерден тосуп, саламдашып, баягы сүрөткө түшпөй эле койсоңор жакшы болот эле деген рекомендацияны карабай барып эле суранып түшүп, анан жана ошондой эле Рахим Стерлинг, Никол Шрезингер, Дрейк, Солжа Бой ушул окшогон көптөгөн мега жылдыздар менен ушул жерден көрүшүп, таанышып баягы видеолорду тартып алганбыз. Эмесе кыска бир тур кылалы, көп узатпай. Азыр жанагы Хилтон кийинки мейманкананын бассейндерин көрөлү да, эс алуучу жактары. Биякта өзү кыйын эле, комплекста чоң, территориядагы жакшы. Масштабты байкадыңар да. Чоңдугун, кенендигин 7-чи этажда үстүндө. Мындай атмосферада. Эмесе достор, 31-чи этажга келдик. Дароо эле байкашым боюнча өзгөрүүлөр болуп калыптыр да. Кытай рестораны деп уктум. Үчүн көрөйүк. Gaming zone дейт. Биякта oyunlar болот окшойт. Hi, how are you doing? Thank you so much. We would like to just have a brief information about this restaurant. What do you have here? Oh, okay. So, you can... How are you doing? Esen Kyrgyzman here. Just looking around. What do you have here, guys? We have nice gaming zone. We have private dining. All right. We have Japanese, Chinese. Биякта oyun зооктор экен. Ошондой эле сол жак бетте кабинкалар. Yeah. And what's the restaurant cuisine you said? That's Japanese, Thai, Chinese, Vietnamese, Asian. Азия. Кухнясы, Китай, Вьетнам, жана башка. 31-чи этажда тургандар сразу эле кычкылмы байкалат экен. We have live cooking station here. Yes, live wok section. Min. Сиздердин маңдайыңыздарда тамакта жасап, сразу даярдап берет экен. Мондай островок бары менен. You're from Kazakhstan? From Kyrgyzstan. Thank you so much. I have a question. Достор, бир моментти сиздер үчүн тактап берип атам да. Can you tell me what's the difference between mocktail and cocktail? On the top of one, you'll have the alcohol. And cocktail, we call it That's the difference. Thank you so much. So kind of you. And бизди телеген кыздан биз эмнени сурадык? Мен үчүн суроо болчу, мен буну мурун эле билгем, бирок сиздер үчүн дагы тактап коеюн деп чечтим. Бизде баягы коктейль жана моктейль деп айтылат эмеспи? Коктейль демек алкоголдук аралаш мондай ширин суусундуу экен. Азыр биз иче турган моктейль алкоголсуз. Демек айырмасы алкоголу бар сонун мондай суусундук, алкоголу жок суусундук. Мындан кийин сиздер билесиздер. Жана мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, могу 31-чи этаждан болгон көрүнүштү көргөзүп коелу. Мына алдыдагы турган суу каналы. Бул орусча айтканда искусственный, бул жерден как раз биз иштеп атканда казуу иштери болуп, заливге чейин чыгарып кетишкен. Укмуш, карасаңыздар, каналды тартып сууну алып өтүп атышат. Чоң укмуш жумуш. Ошондой эле мындайдан эгерде айнекке жакыныраак барып тарта турган болсок, белгилүү болгон Дубайдын бирден символу Бурч Аль Араб, парус отели. И андан арыракта дагы оңураак караганда Атлантис көрүнүп атат да. Пальм аралындагы Атлантис мейманканасы да көрүнүүдө. Бул жактан эмнеси жагат мага? Кечкисин кереметтүү көрүнүш болот. Анан ошо менен барыңыздарга жакшылык каалап. Перец аралаш, лимон аралаш, лаймбы
сусунлукту ичип көрөлү. Маса кычкыл башкача экен. Урматтуулар, Кыргызмен деген ат дал ушул ишканада иштеп атып, баягы чыкканда, себеби конокторду тейлейбиз, а бул жакта сапаттуу тейлөөгө талап катуу коюлчу. Анан баягы коноктор менен сүйлөшүп отуруп, баарлашып отуруп, суроо берип калат. Каяктыксың, Кытайданбы, Кореяданбы, жок Кыргызстандан. Жол болсо, өзүбүз эле баягы иш жүзүндө келатып эле кошо кетчүмүн. Кыргызстан деген өлкөдөн келдим. Силерде бунусу экен, бизде ушундай. Келиңиздер деп отуруп, көптөгөн досторду таптым, көптөгөн ошо досторумду Кыргызстанга чакырып, бүгүнкү күндө ушундай жакшы мамилелерибиз бар. Анан дагы бир өтө маанилүү нерсе бар. Аны унутпастан айта кетейин. Мүмкүнчүлүктү жараткан Бердир ушул жерде иштеп, жакшы натыйжа көргөзүп, компания баягы менеджерлер бизге жакшы иштегендерибизге билеттерди берип турчу. IMG World, Dubai Parks and Resorts, Burj Al Arab, бул жакта көптөгөн нерселерди ушул компания аркылуу көрүп калдык, барып эс алып келе калдык. Анан иштеп аткан учурда мени дайыма бир нерсе көкүрөгүмдө баягы тынчтык бербей турчу. Ал менин арзуу тилегим эле. Ушул жакта жакшы тейлеп аткандай Кыргызстанга келген туристтерибизди, конокторубузду тейлесек го, ушундай иштесек го, Кудай буйруса, үйрөнгөн, топтогон тажрыйбабызды, билген нерсебизди ошол жакта колдонсок го депчи. Кудайга шүгүр, жай-жайдан болуп келатат. Конок айтып аткан жанагы досторубуз, конокторубуз келип атат, кыдыртып атабыз. Бир эмес, 3төн да келип койгон досторубуз бар, конокторубуз бар. Алар конокторун жөнөтүп атышат. Жай-жайдан болуп атат. Эми эң негизгиси баягы арзуу тилек дагы деле ошол мойдон Кудай буйруса Кыргызстаныбызга кызмат кылсак экенбиз. Керегибиз жараса экен, өзүбүздүн ийгилик тарыхыбызды жарата алсак экенбиз. Кыргыз менен байланышта барыңыздарга жагымдуу күн. Лайктарды аябаңыздар. Кудай буйруса жакшы контенттер жаратууга биз аракет кыла беребиз. Görüşкөнчө. Эмесе достор, кыскача обзор бүттү. Мен каалагандай болгон жок. Анткени мен силерге бул Мейман каналдын номерлерин канча турат экенин дагы тартып берейин, айтып берейин деген, бирок эми бул жактан өздөрүнүн мыйзамы бар компаниянын. Баягы уруксат алыш керек, андай мындай дегенчи. Анысына карабастан сонун ностальгия болду. Эмесе барыңыздарга